Жаңыдан гана башталган бизнес кээде максатына жетпей, ара жолдо калат. Бул кырдаал менен Кыргызстандын көпчүлүк жаш бизнесмендери тааныш. Мындай учурда мен Кыргызстанды өнүктүрөм долбоору жардам көрсөтүп, жеткиликтүү каражат менен камсыздайт. Акча каражаты насыя түрүндө, күрөөсүз төмөнкү пайызда берилет. 3 жылдын ичинде биз болсо жалпысынан 28 проектти колдодук. 28 проекттин 20 миллион сом каражат бөлүп бердик. Быйыл 2018 жылы биз болсо Бакай банк менен өзгөчө келишим түзүп, 2% менен күрөөсүз кредит бөлүп берүүгө 10 миллион сом бөлүп берди. Даяр Дасторкон белектер топтомун негиздеген ишкердин айтымында алгач башталган бизнесте кыйынчылыктар болбой койбойт. Көбүнчө акча каражаты жагынан жетишпестиктер чоң көйгөйдү жаратат. Жеке ишкерлерге мамлекет тарабынан көңүл буруу төмөнкү деңгээлде. Бирок Кыргызстанда биздин өлкөдө жаш ишкерлерди колдоо аябай эле төмөн деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени көптөгөн банктарга каралып көргөнбүз. Бирок алардын баары эле акча берүүнүн шарттары катары күрөө сурашкан, анан көптөгөн бизге туура келбеген шарттарды коюшкан. Бул долбоор 2016 жылдан тартып жаңы ачылып жаткан компанияларга конкурс жарыялап келет. Долбоордун талаптарына ылайык келген стартап төмөнкү пайыздагы насыя менен камсыздалат.